Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер, Гапыр агайыбыздын китебинен окуп баштайм. Терс сапаттардан балдарды сактоо жөнүндө. Ата-эне үй бүлөдө балдарынын тарбиясын алып барууда жалаң оң сапаттарды айтып, ошого үгүттөп калбастан, адамдарды очуруучу терс сапаттарды да айтып, анын маани маңызын, зыяндуулугун түшүндүрө жүрсө жакшы болот. Караңыздар, терс сапаттарды айтайын. Кызганыч, көрө албастык, эноздук, текебердик, жалганчылык, ыпластык, чагынчылдык, кыянатчылык, түркөөлүк, жалкоолук, сыйкалык, пастык, эки жүздүүлүк, куулук, кекирегендик, менменсинүүлүк, байлыгына, бийлигине чиренүү, кошоматтык жана башка. Агай мындай айтат да, карасаңар, биз жакшы эле нерселерди айта беребиз, бирок терс нерселерди айтпайт экенбиз да. Биз балдарга ошо терс нерселерди айтып, өзүндө ошо бала байкап калса, ушул терс сапаттарды, анда ошону балаларга тарбия гимнастикасын жүргүзөбүз да. Мен өзүмдөн энозду байкадым. Мен мындан жийиркенем деп ушундай дене тарбия гимнастикасын жасаш керек. Экинчиден, кызганыч деген эмне? Балдарыбыз менен ушу тууралуу сүйлөшөбүз. Кызганычтын кандай түрлөрү бар? Бала билбейт да, сиз айтып бербесеңиз аны кайерден үйрөнүш керек? Көрө албастык деген эмне? Эноздук деген эмне? Балдарга мына ушунун баардыгын ар бирөөнү, бир күндө бирөөнү, же бир жумада бирөөнү акырынан айтып, анан чогуу отуруп кино көргүлө. Өзүнөрө телефон берип койбой, чогуу көрүп кино көрсөңөр, өзүңөрдүн кичинекей кезиңердеги жакшы кинолорду чогуу көрсөтсөңөр, көрөт балдар кызыгып. Анан ушул сапаттарды мына могул Карман ушундай кылып атат, жалганчылык кылып атат, ыпластык, сен ушундай кылбагын деп үйрөтсөк, балдар сонун тарбия алат. Биз ушинтип терс сапаттарды балдарга үйрөтүп, ошого жийиркенүүгө үйрөтөлү.